Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун, машалла. Демек, бүгүн сабыр кылуу туурасынча. Бул мусаниф жазыптыр. Ар бир мусулман дейт, кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар болгондо, ошондо ал сабырдуу болууга тийиш дейт. Сабыр бул Алла тарабынан пендеге берилген бир сыпат. Пайгамбарыбыз ким күчтүү деп сураганда, сахабалар айтат экен: "Я Расулалла, сөзсүз да, бирөөнү томолото чапкан, же бирөөнү кылычын көтөргөндө башы ырган, ушундай бир күчтүү адамдардын сыпаты. Бирок пайгамбар качан анын ачуусу келгенде сабыр кылган деди. Мына ошол күчтүү деген экен. Чыныгы эркектердин сапаты, чыныгы таква аялдардын сапаты жашоодо келген бардык оорчулуктарга сабыр кылуу экен. Демек, сабырдын ыймандуулуктун белгиси. Адам өзүн ыймандуумун деген болсо, ал бардык нерсеге көтөрүмдүү болуш керек. Ал эми ыйман болсо эки түрдөн турат. Бир бөлүгү сабырдуулук, экинчи жолу шүкүр кылуу деп айткан экен пайгамбарыбыз. Демек, ыйман эки бөлүктөн турат дейт. Сабыр кылуу. Кайсы нерсеге сабыр кылыш керек десе, сабырды алымдар айтат экен, 3 түрлүү нерсеге сабыр кылгыла дейт. 3 түрлүү нерсе сабыр бар дейт. Биринчиси бул Алла Таалага анын ибадатына кылганда сабыр кылуу экен. Намаз окуп атат, кээ бирөө намазды чыдап, сабыр жок. Куран окуп илим баштады, сабыр жок, соң аяна чыкпайт. Алла жолуна чыгып атат, сабыр жок, аяна чыкпайт. Ал ушундай экен, динде дагы сабыр, даарат алып жүргөн сабыр жок, даарат алгысы келбей намазды калды. Кээ бирлер гусул алып жүргөн гусул кылбаган, кээ бир тахажжуд окуп жүргөн тахажжудка сабыры түбөндү, эмне болду? Чыдап салды. Демек, ибадатка дагы бул кадимки эле жумуш сыяктуу эмне сабыр керек экен туугандар. Кудайга кулчулук кылуу бул жөнөкөй эле бул оюнчук нерсе эмес экен. Бир адамдын Кудайга кулчулук кылуу бул жөн оюнчук нерсе эмес. Бул нерсе мээнетти, убакытты, сенин мал жаныңды талап кылат. Ошону менен бирге эле чыныгы момун Алла менен болгон мамиледе эч качан эки жүздүү болбойт экен. Эки жүздүүлөрдө көптөгөн белгиси бар. Ошонун бирөөсү ибадатка сабырсыздык кылат. Бүгүн жума намазга барып жүргөн, эмне көчө эртең чыдап салды. Пайгамбарда кимде себеби жок, 3 намазды чыдай турган болсо, 3 жума намазды чыдап отурган болсо, анда нифактын белгиси пайда болот. Эки жүздүүлүктүн белгиси пайда болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат экен, намаз дейт, ушу үйүңөрдүн эшине алып турган бир суу сыяктуу. Эгер дагы 5 мал түшкөндө кир калабы? Жок дешти. Ошондой эле кимде 5 мал намаз окуган болсо, анда эч бир күнөө калбайт деген пайгамбарыбыз. Демек, күнөөнү кандай эле сен курсагыңды тойгуз үчүн иштеп, акча таап, анан кийин продукт алып келип, аны жасап, анан акырда тамак болуп жеп атып курсагыңды тойгузгандай эле, сени менен мен күнөөмдүн кетиши үчүн дагы адам баласы ошондой сабыр кылып, шүгүр кылып, машалла ошонун үстүнө мээнет кылып жашоосу зарыл экен. Экинчиси, күнөө иштен сактануу үчүн сабыр керек экен. Күнөө иштен. Көчөгүнө тамеки чегип атасыздар да, мына канча тамеки чегесиздер азыр. Сиздер тамеки чеккен адамдарды жана эменин сыртындачы импотенция, рак легких, сердечный сосудистый бирдемке, ашказан, рактын баарын көрсөтүп атса делечи, эмнеге мындай сыртында жазуусу жок коробкага салып алып чегип атпайсың. Жок, токтотпойдур. Көрсө субханалла, адамды. Ошол мисалы арак ичкен адамды көрсөңөр, жашоосу бузулуп кеткен, кыйналып атат, бомбуш болуп кетти, көчөдө ошо арактын айынан,чы. Бирок адамдар ошолорду көрүп деле дагы эмне кылат экен? Ошол ишти кылып атат экен. Ушундай чоң нерсе бар. Адамдар ушундай. Эми киши өлтүргөндүн баарын көрүп, жана зулумчулук кылгандардын түрмөгө түшүп атканын көрүп атат экен дагы, бирок дагы деле ошо зулумчулук кылып атат экен. Эмне үчүн? Эмне себептен? Десе, анын ыймандын алсыздыгынан экен. Сени Кудай Таала ушул нерсе кылба, ушу сен үчүн зыян деген нерсесине көңүл бурбаган себебиң да. Сен ушуга сабырың жок деген сөз. Демек, күнөө кылбаш үчүн да сабыр керек экен. Кой, ушу күнөө, кой, жок, муну кылбашым керек. Жашоом бузулуп кетет.
Муну кылбай эле коеюн деш үчүн дагы эмне сабыр керек экен тууган. Эгер ушул нерсеге көңүл бурбасаң, анда эмне экен эртең күн оңой эле субханалла. Адамдар ушундай экен. Эң чоң нерсе сиз менен биз мүрзөгө барабыз. Мүрзөгө барат да адамдар bir adamды коюп атат, көрүштү, өлүп аткан. Өлгөнүн көрдү. Табут менен көтөрүп апарды. Бирок чекерек туруп алып, дүйнө сөз сүйлөп аткандарын көрөсүң. Таң каласың да тоба. Алла, мен да бул дүйнөдөн окуйгун, Алла. Ай, мен өлүп калсам, эмне деп жооп берем я? Жо окуган намазым жок, же туткан орозом деле жок, зикирим деле жок, окуган Кураным деле жок. О Кудай, кантип жооп берер экенмин дебейт да. Картошка канча сомдон азыр? Чото алып сатуучулар жок. Адам баласы бүгүн төрөлдү, эртең өлөрүн билбей калды. Демек ушундай экен. Адамдар кээ бирде ушундай чоң нерсенин баарын көрүп туруп деле ибарат ала албайт. Ошону үлгү ала албайт экен субханалла. Демек адамдарга ушундай иш үчүн дагы сабыр керек. Күнөөдөн сактануу үчүн сабыр керек экен. Кийинкиси Алланын жазып койгон тагдырына сабыр кылыш керек экен. Биз ойлойбуз да, мен кылам. Туурабы? Көп адамдар ушинтип ойлойт. Бирок башына проблема келгенде, о Кудай дейт. Мисалы алсам, азыр башың эле ооруп атат. Постоянно башың ооруп эле чыдатпай атат. Башың эле ооруп атат. Аялың ээрчитип келдиң, аялың болбой, баш эле ооруп атат. Текшертип көрдүң, бүт нерсе болуп. Ушундай нерсе. Бирок ал жакшынакай болуп турган мезгилинде эч ким ойлонгон эмес, туурабы? Бирок качан ошо келгенде эмне кылды экен? Алапайын таппай калды. Сабыры түгөнүп баштады. Сен каттыңдан көрө ошо, башымды оорутпачы жөнөтчү. Бар, сопсосуң сен. Сен арамзасың. Өлүп бартасың эмне? Эчтеге жок деп атпайбы брат? Ичпейсиң дарыңды. Деген нерселерди айтабыз. Сабырыбыз түгөнөт бат эле. Бирок эгерде кимде ким ушул нерсе тагдырда жазылган экен, ошо оор ушундай болду. Бул значит, бул белгиси болмун деп ошол нерсе тагдырда турбайбы? Мен тагдыр жазган эмес турам, бул оорумак да. Дей турган болсо, ал адамда жеңилчилик пайда болот экен. Карыз болдуң. Кыйналып атасың. Демек сен айта турабызбы, тагдырда жазылган экен деп башка мына аракетин кыла бере атасың. Ал жөнүндө көп эме кылган жоксуң. Ал мисалы болсо керелден кечке дары ичип, ушунда бир ачууң келип, анда бирөө менен урушкуң келип, күтүп табичдей болуп, ар кимге телефон чалып, кыйкырып, өкүрүп, мушташканда пайда жок болот, туурабы? Сен анткени банкрот болдуң да ошочу. Карызсың. Ал эми эң жаман эме, эң жаман. Кыргыз айтканда келе деген доо жаман. Эркек үчүн чоң бир мындай бир проблема бар. Аял үчүн да проблема калды. Азыр мындай бир заман болуп калбадыбы? Адамдардын бардыгы, аялдар, кишилер азыр эркектерге муктаж болбой бардат. Каалаганда окат кыла алат, каалаганда сата алат, каалаганда жүрө алат. Мисалсачы, мен любой нерсени кылып кетем деп калды азыр. Мындай оомат аялдардын башына келген мезгил азыр. Бүт нерсе. Бирок проблема ушунда экен да, жазылган тагдырда. Ал ойлоп атат да, мен кылып кете алам. Мен моментип коем. Жакшы эле болуп келаткан болчу. Бирок Кудай таала эмне кылып койду? Тагдыр жазылган нерсе апарып койду. Эми ошол тагдырга там бергенсеген себебинен адамдар бактысыз болот. Оорчулук келдиби? Бул сенин тагдырың болчу. Жеңилчилик келдиби? Бактылык, бакубатчылык, дөөлөт, бийлик келди. Бул сен бул сабыр кылыш керек бул ада. Жакшылыкка сүйүнүп, жаманчылыкка сабыр кылыш керек деп айткан жокмун мен. Жакшылыкка да сабыр кылыш керек. Жаманчылыкка да сабыр кылыш керек. Анткени бул жазылган тагдыр болчу. Анткени адам балдары ушундай бир жашоодо биз кыска эле жашоо жашайбыз да. Нух алейхиссаламдын заманында Нух деген пайгамбар. Караса бир адам өз баласын кучактап атыптыр. Бир кемпир экен. Өкүрүп, бакырып үйлөп атыптыр. Сойтен эмне болду десе, балам өлүп калды. Канчага чыкты десе, мен өтпейин, бирок мен өткөн 250-300гө чыгып калды. Кемпир өзү 900 экен. Өкүрөт, эмне болсо балам эрте өлүп калды депчи. Айткан мага кабар келди дейт. Акыр заман үммөтү 60 эле жашта жашайт экен.
десе, баягы баласын чытай кылат. Ай, эмне алар төрөлүп туруп өлүп калып экен деген. Биз төрөлүп өлүп калабыз. Биздин өмүр ушундай, төрөлүп өлүп калабыз. Ошонун ичинде биз канча деген эмоцияларды өткөзөбүз жашообузда. Канча деген нерсени ойлоп атабыз да. Көп адамдар мен эле көрө калгансып дейт го. Бир байкет 3 кой алып базардан чабанга ой кошуп коюптур. Көбөйтөйүн деди да акшым. Айдап коет, берип жиберет, күзүнгө жетпей эле ошол 3 коюн каршыга жеп кетти да. Аны 3 коюн каршыга жеп. Мага кыйкырат, молдо, Кудайың мен эле көрө калдыбы дейт да. Айда субханалла, сен көзүнө түшүп калсаң, мен минабаттым. Адамга субханалла, эгер Кудай таала байлык жаза турган болсочу, байлык жазып койсо, ал адам эч качан кедей болбой калат. Анткени ал ушундай нерсе, ага берет. Кудайдын каалоосу. Эгер Алла таала сени эшекче иштеп туруп субханалла, ушундай бир дайым такай банкрот болуп жүрүп кааланган жазылган болсо, деп ошондой. Бирок кээ бирлер ойлошу мүмкүн, анда мен жазылган жата берет. Жок, андай эмес. Сен аракет да кыласың. Мээнет да кыласың. Ошонго жараша ала бересиң. Ушундай нерсе. Бирок биз тагдырды ушундай деп айтабыз. Буга биз сабыр кылышыбыз керек. Сабыр. Мына ушуга сабыр кылайын. Мен угуп сабыр менен отурушуңар керек азырчы. Анткени айла жок. Дарбаза жабылат, сабыр кылып турушуң керек. Ушундай. Эмне үчүн энде бар бир нерсе бул дүйнө өзү сабырдан турат. Күндүн мындай кыш буга да сабыр кылыш керек. Жаз келет, буга да сабыр кылыш керек. Арабтардачы 4 мезгил жок, бир эле мезгил дейт. Постоянно ысык. Алар ошого сабыр кылыш керек. Субтропикадан керелдеңизге жаан жайы берет. Ага сабыр кылыш керек. Сен жашооңдо өмүр өзү сабыр субхан. Түн да сабыр, күн да сабыр кылыш керек. Анткени түн ичинде канча адамдар бир проблема жүрөт. Ага сабыр кылыш керек. Күндүз келди мынакей канча проблема субхан. Мына бул ар адам жашоосун сабыр менен. Демек, экинчи сабат пайгамбарыбыз эмнекен? Шүгүр кылуу. Биз ошо сабырдан кийин шүгүр кылышыбыз керек. Жашоодо кимде сабырга, кыйынчылыкка болсун менен жакшыга сабыр кылбаса, анда ал адамдар бат эле жок болот. Алла таала өзү бизди сынайт экен. Алла айтат го, силерге ыйман бергенден кийин биз силерди сынабай коет дейсиңер дейт. Кээ бирлер айтат, мен намаз окуп баштагандан кийин жашоом такыр өзгөрүп кетти молдоке. Эмне болуп өзгөрүп кетти? Мен банкрот болдум дейт. Бүттү, ишим бүттү. Мен силерге бир нерсе айтып берем азыр. Иншалла 5 мүнөт убактым бар экен. Атам имам болуп калды бул жерде. 89 болуп калды. 89 унутуп калдым, 90-жылы имам болуп калды. Анан субханалла көп уйларыбыз бар болчу. Эски ностальгия өтүп койчу мен, ладно. Өзү көп уйларыбыз бар эле. Анан айдап коет элек, мына бизде көрсөң, бул жерде айдап коюшат, болду, эч ким карабайт. Ушундай эл бизде, мына бул жерде айдап коет. Бүттү. Кечинде тозбады, эч ким да кайтарбайт аны. Карышты чыгыптыр деп интернетке чыгып отуруп ат менен кыйчып таң атып коюшат, болду кайра. Анан субханалла ушунда атам имам болгондон кийин бир түн айдагандан кийин калп айтканда болбойм. Айдады. Кечинде уйлар келбей калды. Эртең менен барсак, таң калышты. Биз деле уйларды, бүт барды чаттар айрылып, муздун үстүнө алып калыптыр. 9 үй беле ушундай. Аны чөөлөр жөнтүрбөй, арам өлтүрүп коюптур, көчө түшүн жумчуп кетип калыптыр. Жаткан жеринечи. Бирок бир эле кунаажын калып калган десеңиз да. Мындай иже жана кочкорский деп коебуз мына. Кичинекей кочкорлуктар тааныбагыла, мындай. Анан субханалла аны ошол эле калып калыптыр. Алланын кудурети ушундай экен. Субханалла. Ошондагы атам Тарсуда бар бир байкенин үйүн жана кирпичин коюп, кышын коюп, кирпичин коюп, анан субхан стена коюп, ошондо алган кунаш экен да. Бир түндүн ичинде эчтеке эле калган. Анан кийинчерээк ойлонуп көрсөм ушул нерсе экен. Көрсө Алланын сыноосу экен. Мына молдо болдуңбу? Сен жашооң бара адал болуш керек. С нуля башталыш керек. Ошондой эле сен качан намаз окуп баштаганда, качан сен даватка чыгып, кыйналып ушуну баштаганда, такыр унутпагыла. Бүт жашооңдун баары өзгөрөт. Ошон үчүн Алла таала эң биринчи сени мен жакшы көргөн, эмнеге дүйнөбүздү акырын бизден алып коет. Эмне кылар экен? Сабыр кылып, истикомат менен турса, анан акырын оору берет.
Акыры үй бүлөңүн проблема, катының кетип калат, аялың иштеп кетиши мүмкүн, ушуну эркек иштеп кетиши мүмкүн. Жашоодо проблема башталат. Бул жөн эле эмес, ыймандуулар үчүн сыноо боло берет. Кимде ким болсо мен эч качан ооруган жокмун, курсагым ток, аялым жанында, күйөөм жанында, балдарым бар, мен бактылуумун деп аткандар жок, субханалла. Коркунучтуу жол бул. Проблема. Бул дүйнөдө эчтеке көрбөй өтүшүп чоң проблема. Ыймандууларга ушундай проблема келип турат экен. Анан ошонун баарын өткөндөн кийинчи, анан Алла Таала өзү айткандай, биз ага өз күтпөгөн жерден, ойлобогон жерден рызкы беребиз деген эшик ачылганда, анан кийин тууган аны ачып ал. Менден көп сурашат. Ушу молдулордун баарысы аяктан акча табасыңар дейбирет да. Аябай көп сурайт. Анткени даватка о жерге келип калат да, даватка келгенде карасаң, чоң машиналар менен келген ушу адамдар, 570-тер, чоң машиналар, ушундай менен келген, карасаң элди чакырып алыпчы, элге тамак берип аткан, таң калып өшөт да булар. Өзүлөрү шалпаңдап көчөдө жүрүп бизге тамак берет дейт да. Анан булар эмне дейт да? Секрет успеха. Машаллах. Булар ыйман келтиришти, сабыр кылышты, шүкүр кылышты, машаллах. Алла берди. Ушундай динде да ушундай нерсе бар. Көзгө көрүнбөгөн жерде кайып деген нерсе бар. Рызкы кайыптан келет. Алла Тааланын казынасынан келет. Ошо себептен биз жашоодо бар нерсе сабыр кылабыз, машаллах. Анан кийин Алла Таала бизге берет да кааласа. Алла Таала биз силерди кээ бир коркунуч, ачкачылык менен, ошондой эле мал мүлкөрдү, жаныңар жа түшүңөрдү кемитүү менен сынайбыз деп Алла Куранда өзү айткан туган. Демек, мына ушул жерге келдиңиздер, Алла баарыңызга ыраазы болсун. Колдон келишинче сабыр кылыңыздар, машаллах. Бирок Кудайдан сабыр тилебегиле. Биз сабыр тилегенчелик олия эмеспиз. Биз о Алла, мен сен берген оорчуктар көтөрө албайм мен. Мага сен жеңилчилик бере көр дегиле. Дешибиз керек. Анткени Алла бизге сабырдын үстүнө баягы кыйынчылыктар бере турган болсочу, биз ушундай үммөтпүз, биз көтөрө албаган үммөтпүз, алсыз үммөтпүз биз. Биз көтөрө албай кетебиз. Көп адамдар көтөрө албай кетти. Мисалы, кичинекей бир проблема. Бирөө менен урушуп кетти, арак ичет. Аял менен урушту, арак ичет. Күйөөсү менен урушту, кете качат. Карасаң кандай нерсе, биз ушундай бир Кудайга кайрылбайбыз да көп убактачы. Биз автоматически шайтандын көрсөткөн ошол нерсесинде барабыз. Ачуусу келди, тамеки чегип баштайт. Ачуусу келди, наша чегип баштайт. Мындай бир мындай кандайсы, анан өзгөмө чыгара алганбыз. Ачууну ачуу басат депчи. Баспайт да, наоборот, көтөрөт да теги жеречи. Адамдар өзү жаңылат. Алла айтат, "Сиз качан силер оорчулук, кыйынчылык келгенде мен жазган тагдырдын себеби эле" дейт Алла Таала. Силердин араңарда дейт, биз Аллах жетиштүү, биз Аллага тобокелдик кылдык дегендер мына чыныгы момундар дейт. Бизге Аллах жетиштүү, биз Аллага тобокел кылдык дегендерге Алла айтып аткан, мен силерге жетиштүүмүн. Мен берем силерге, мен куткарам. Периштелер көрдүңөрбү? Булар мага таянышты. Сен жетиштүү деп айтышты. Мага тобокел кылышты. Деп турган периштелердин жардамы келип баштайт экен. Мына ошондой. Биз ойлойбуз жашоонун ушунчалык деңгээлде мындай бай. Мен жок, мен дегенди тыштагыла. Мен деген нерсе бул өзү дурус эмес. Мен деп сүйлөбө деп айткан жокмун. Болгон ичиңдеги жан дүйнөңдөгү мен кылып атам деген сен өзүңдү өзүң Кудай кылып алганың, өзүңдү өзүң куткаруучу кылып алганыңды тышта. Эмнең бар болсо да, бийлигиң бар болсун, акчаң бар болсун, жок, сен кылып аткан жоксуң. Кудай кылып атат. Кудайдан болуп атат. Ушундай нерсе. Эгерде бийлигиң, байлыгың бар болсо, субханалла, ошону сен куткарып кала турган болсо, анда ден соолук сатып албайт белек турабы? Бактылуулук сатып албайт белек турабы? Сүйүүнү сатып албайт белек турабы? Жок экен да, сатылбайт ал. Ал Алла тарабынан келе турган бир чоң бир казына. Ал эми чыныгы бактылуулук, сабырдуулар үчүн бериле турган нерсе бул жүрөктөгү тынчтык иншалла. Бир оорчулук болот, андан кийин эки жакшылык болот, машалла. Кудайдын уадасы ушундай. Сабыр кыласың, анан эки жакшылык аласың. Бонус менен да мындай айткандачы. Бир аз кичине тынчтык менен жүрүп турасың, машалла, Алла эки берет. Эгерде сен үй бүлөлүк маселең болуп аткан болсо унутпаш керек. Алла Таала сени ажыраттыбы? Демек андан жакшысын берет.
Эгер сен чыны күнөөкөр болбосоң. Ушундай нерсе. Эгерде дүйнөсүн алып салды Аллах Таала, демек Алла Таала андан да жакшы дүйнө бергиси бар. Алла сага ден соолугун алып койду, Алла андан да жакшы ден соолук бергиси бар. Эгер Алла Таала ошондо сен сага бул дүйнө бербей аткан болсо, анда бейиште даража бийик болуп кете берет иншалла. Алла ушундай. Момундун үмүтү бир гана Кудайга экен, Аракет кылабызбы? Машалла, жеңилдик тилейбизби? Сабыр болобузбу, машалла? Аллаху акбар. Алла баарын сабырлык берсин. Амин. Субханаллахи хамдашла анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым ушул жерде турган баарыбызга илма хидayet жана ар бир ишибизге сабырлык жана жеңилчилик бер Аллахым. Я Рабби, өзүңө шүгүр кылгандардан кылгын. Алла баардык эл журтубузга я Раббил аламин өзү хидayet бергөн. Аллаху Раббил аламин.